Президент Сооронбай Жээнбеков Нарын шаарындагы мурунку сүт заводунун ачылышына катышты. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Бүгүн 21 августта президент Сооронбай Жээнбеков Нарын облусуна 2 күндүк иш сапары менен келген. Мурунку сүт заводу реконструкцияланып, сүт азыктарын кайра иштете баштады. Эми күнүгө 150 тоннага чейин сүт иштетүүгө мүмкүнчүлүгүнө ээ. Азырынча сүттүн көлөмү аз болгондуктан каймак, май жана сыр өндүрүлүп жатат. Сүт заводу жеке ишкердин демөөрчүлүгү менен ишке кирди. Ишкананын ачылышы менен жергиликтүү тургундардан 30 адам жумуш орду менен камсыз болду. Заводко учурда Нарын облусунун бардык аймактарындагы жергиликтүү фермерлерден уйдун сүтү кабыл алынууда. Сүттүн майлуулугуна жана сапатына жараша кабыл алынат. Күнүнө аз дегенде 150 литрден сүт алынып келет. Сүт азык жабык акционердик коомунун директору Жолдошбек Айтакуновдун билдиргенине караганда, сүт заводу 100 миллион сомдун тегерегиндеги каражатка оңдолду. Мына 2 жылдан бери региондорду өнүктүрүү жылы деп менин жарлыгым менен жарыялап, ошо региондорду өнүктүрүү боюнча бир топ иш-чаралар кабыл алып, мына иштерди жүргүзүп атабыз. Айрыкча ошо региондогу жашап аткан элибизге шарт түзүп, ички жана сырткы миграция күчөп атат. Ошону токтотуш боюнча, жумуш орунду түзүш боюнча, ошо алыскы бийик тол райондорунда, элет жеринде, ошол жердеги элибизди, жаштарыбызды кармап алуу боюнча мына иштерди жүргүзүп атабыз. Айрыкча акыркы 2 жылда ошол элет жериндеги ишкерликке шарт түзүү боюнча мына көп маселелерди карап, абдан көп жеңилдиктер берилди. Финансылык, кредиттик, бюджеттик саясатты мына өзгөрттүк. Бул саясатты элет жерине мына бурдук, билесиздер. Ошо элет жериндеги иштеп жаткан айыл чарбачылыктан өндүрүлгөн продукцияны кайра иштеткен ишкерлерге, жергиликтүү ишкерлерге 80%га чейин мына билесиздер, кошумча нарк салыгы кыскартылды. Ошол дотациялуу аймактарга ачылган, экспортко багытталган ишканаларды 5 жылдан 10 жылга чейин мына мүлк салыгынан, киреше салыгынан, жер салыгынан, пайда салыгынан мына бошотулду.